Бизге ажарлуу болгон коногубуз дагы келип калган экен. Өзүбүздүн тарыхыбызга таңшыланын негизи эле сүрөттөрүнө баш баксак, бул адам көптөн бери бизге келди экен. Туура 1 жыл өтүптүр. Андыктан ким деп кызыгып турсаңыз, таланттуу үй бүлөдөн чыккан, өзү жалгыз гана Кыргызстанга белгилүү эмес, бир туугандары дагы аттын кашкасындай белгилүү адамдар. Назира Жетигенова. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Кутман таңыңыздар менен. Апчоу. Ойлогон эмеспин, ошол эфирде болот депчи. Анда болсо келиңиздер, мен ошо жалпы кыргыз эли менен саламдашып коеюн. Сиздерге өзүңүз айтмакчы 1 жылдан бери келе элеккем. Силерди да сагындым, рахмат. Ушинтип мени унутпай эстеп, эл менен ушундай көпүрө болуп жолуктурганыңарга рахмат. Кыргыз элине мынакей жакшы Рамазан айында, орозо айында астында жолугуп атабыз. Бардыгыңыздардын орозоңуздар кабыл болсун. Жалпы мусулмандарды чын жүрөктөн куттуктайм. Сиздерди дагы куттуктайм. Сизди дагы куттуктайм. Чоң рахмат. Ниетиңиз бар экен кармаганга. Буйруса, ооба, мен дагы жылын эле кармайм деп аябай эле ниет кылчумун, бирок тилекке каршы кичинекей мен ашказан ден соолукка байланыштуу ошо ашказаным ооругандан кармабачумун да. Бир жолу бир 3 күн кармап көргөм, андан кийин быйыл аябай жакшы ниет коюп атам. Кайрым ооруса да кармайм деп. Анда ниетиңиз кабыл болсун. Рахмат. Негизи биз сизди ар тармактуу адам катары билебиз. Алып баруучулук дагы кесибин аркалап жүрөсүз. Бирок ошол эле учурда эң алгачкы таанылган ордуңуз бул албетте кодулдук болсо керек, Мына ошол тууралуу айтып берсеңиз, кандай жаңылыктар болуп жатат чыгармачылык? Жаңылыктар эми былтыр эле концертимди бердим, өзүмдүн жеке 20 жылдык сахнада концертимди. Анан эми жаңы сатиралар, ошо мен чыгармачылыкта ондой баланы тарбиялап, Жетиген тобун түзүп, ошо 10 жыл менде чогуу болушту да. Ошо 10 баланын арасынан 4-5 эле гана жана эми айтмакчы, өздөрү мындай тырмышып аракет кылган үчүн 4-5 балам Кудайга шүгүр уядан учурдум. Анан кийин эми ойлонуп жатам, дагы башка дагы балдарды, кыздарды алсамбы деген жакшы ниетим бар. Топ тууралуу айтып калдыңыз. Мисалы үчүн кээ бир адамдар ойлойт экен, топ түзгөндөн кийин ага эмне пайда? Аларга убактысын коротуп, аларга акчасын, аларга нервин коротуп, анан өзүнө пайда албагандан кийин деп. Ал эми сиздин көз карашыңыз кандай? Топ түзгөндөн кийин анын рахаты менен анын кыйынчылыгы кандай? Кыйынчылыгы өтө эле. Мына мисалы ар бир эле ата эне үйдө баланы бакканды, мектепте окуучуларды окутканды эле баары эле ошондой эле да. Анткени чоңоюп келген бала ар кайсы жактан топтолгон балдар ар кандай үй бүлөдөн ооба тарбия алышат, ар кандай мүнөздөрү болушат. Анан бир пайдасы эле эми мисалы мен Азамат Шералиев деген окуучу балам бар. Кудайга шүгүр, азыр тамада алып баруучу ырчы болуп жүрөт. Анан барган жерден мен устатым Назира Жетигенова деп мактап, ушинтип анан кийин батасын берип эле ушу жаштарга эми кичине болсо да артыңан из калтырган эле болбосо, анда сиз айтмакчы чын эле нерв кетет. Материалдык жактан деле Ооба, пайда жок. Пайда жок эч кандай. Ал болгону өзүң билген нерсени башкаларга жеткирип берет. Ооба, ошону анан артыңда из калтыруу эле. Эң сонун. Мындай адамдар аз. Ооба. Албетте өзүң чыгармачыл адам болгондон кийин андан соң дагы башка адамдарга өзүңдүн билимиңди, билген чыгармачылыгыңды арноо бул абдан жакшы нерсе болот. Анткени да бизди менин бир тууган эжекем Кыргыздын кымбат кызы, менин устатым Алина Жетигенова, Кыргыз Республикасы эмгек сиңирген артисти деп. Ошол эжекемдин артынан да бизге жол көргөзүп, бизге жакшы ийгиликтерге жеттик. Анткени биздин ошо Алина шоу деп койчубуз ошол жерде. Бир тууганы мен, Мирлан Жетигенов, Фарида Карбосова, Нурлан Намазбеков, Азиз Жетигенов, Азел деген көп ошолордун бардыгы. Кудайга шүгүр, бардыгыбыз ордубузду таптык, бардыгыбыз атыбызды таптык. Ошон үчүн эжени көрүп сиңди өсөт дейт, ошо мен дагы артыма ошону калтырган окшойм. Эң сонун. Негизинен карап көрө турган болсок, кесиптешим айтып өткөндөй, бир топ кырдуу талантсыз, алып баруучу, куудул, ырдап, бийлейс. Анан гүл азыр бизди мынакей жагымдуу маанайда тартылып атасыз дегендей. Дагы кандай талантыңыз бар? Балким биз билбеген, сахнага чыкпай калган, эл билбей калган. Сайма саясыз балким. Кийим эми андай өтө деле өнөрүм жок, бирок мектептен кол эмгектен үйрөнгөн эми байпак токуу элерди, кийимдерди бир жери сөгүлүп калса топчу тиккендерди билем, албетте. Анан кийин тамак ашты, аялга таандык, үйдөгү оокаттардын баарын эле билем. Кудайга шүгүр, камыр жайганды, манты, оромо дегендердин баарын эле билем. Башка талант негизи мен өзүм чыгармачылыкты
кичинекейимде мен бардык жерде эле айтып жүрөм, мектепке бара электе бала бакчада клоун болом дечкем. Анан мектепте актриса болом деп сочинение жазгандан кийин, андан кийин чоңойгондо биринчи 15 жашымда бий менен баштагам. Раматылык биздин атактуу агайыбыз Такен Шаршевичте бийлегем. Андан кийин Казан аяк университетине өтүп кетип, анан бир аз 4-5 жыл тыныгы болуп, андан кийин Сокулук районунда ошо Мерим деген группага солистка болуп киргем. Аяктан кийин анан 98ден баштап эжем менен эмеде Алина Шоу группасында иштеп калгам. Бирок ушул сиздин жанагы сатиралар, мисалы үчүн чогуу чыгып калчу элеңиздер го белгилүү кодулдарыбыз менен. Ошо ким тараптан сунуштушчу эле? Кантип ал жака чыгып калдыңыз эле? Мен мисалы эме сахна артында эжем менен жүргөндө мындай көп деле элге таанылайын деген мындай эмем эле жок болчу да, ниет жок болчу. Сахнага чыгыш мага болду ошодо элечи, мындай элге таанып, өзүмдү такыр мындай жарыя кылып, реклама деле кылган жокмун. Ошол учурда Фарида дагы чыга эле, Мирлан, Нурлан, алар газеталарга барып интервью берген, жүрүп биз менен интервью бербейсиңби, барып десе, алар чынында жанагынтип эме мага завидовать кыргызчасы кандай. Көз артып айта берчү да, биз Алина эженин бир тууганы болсок, биз давно эле сиздин ордуңузга атактуу болмокмун депчи. Анан кийин эми Кудайдын буйругу экен, мен сахна артында эжемдер менен 11 жыл иштедим. Анан кийин биз гастролдо жүрүп, ошо мен өзүм жазган сатираны ойноп жүрсөм, биздин атактуу аттуу баштуу аксакалыбыз, сатирик Кудул агайыбыз Рахман Разыков мени көрүп калат сахнадан. Анан эжеме келип, ай Алина, ушундай алтынды эмне элден жашырып жүрөсүң, чыгарбайсыңбы элге деп. Анан кийин ошондо 2007-жылы бири Кудул, бири ырчы эл тераза элсинчи деген чоң ошо эме сынак болгон. Ошол жерде 13 Кудул, 13 ырчы атактуулар катышып, мен алардын арасында мен эме орун алам деп такыр ойлогон эмесмин. Анткени жерде Раматылык биздин Алып Кудул, Жаныбек Алыкулов, азыркы эл артист Күмөндөр Абылов агайыбыз ошондой эле атактуу алыптар бар болчу. Бүт анан мен ошолор менен эле тең бир сахнага чыкканым мен үчүн бир чогум бакыт болгон да. Анан бир жеңиш. Ооба, анан кийин арда 13 Кудул болуп атканда мен ойлогом, 13-орунду алсам деле, анткени мени эч ким тааныбайт эле да. Алинанын сиңдиси деп эле тааныбаса, анан ошондой элдер аябай колдоп, анткени жанагындай элдердин добушу берилген да, арда жюри эмес, эч кандай сатып алуу эмес. Ошол жерде элдин эми добушун санаганда мен биринчи орунга элдер колдоп кеткен. Ошо менен мен ар дайым айтып жүрөм, менин демирчүм, менин колдоочум элдер деп. Эң сонун. Ошончо алыптардын арасынан сорулуп чыгуу мен аягында билем да, ошо аягында бар биринчи орун Юрий Бабков агайыбыз алып барчу болчу. Анан 13-орундан баштап келет, баарына орун берип коелу деп, анан баарына белек бар деп, анан 13-орун деле айтып келет. Жок, мына жерде мен эжем менен Жаныбек байкем экөө бир чыгышканда, Алыкулов алар канчанчы 5-чи беле ушундай орун алып калышканда, анан эле келатсам, мен 13 дегенде деле уккан жокмун, мындай толкунданып, апей мага деле эми элдин симпатиясы же ушундай бир нерсе берип койсо жакшы болмок деп, мага орун дагы жок окшойт деп эле анан мынтип коюп турам, уже 2-чи орун, 3-чү орун кетти. Анан биринчи эме гран-при бар болчу да, Сакиш эже менен Расул байке. Анан биринчи орунда экөөбүз калды. Анан көпкө чейин ортодо антип күлдүрүп, сүйлөп, адамды мындай кыжалаткылайбыз да. Интрига. Биринчи орун деген эле ыйлап, ошо жерде мен агайым Анвар Асанакунов деген агайым бар болчу, Кудул жака. Ошол агайыма ыйлап турум да сахнада. Агайыма рахмат, элиме рахмат, эжеме рахмат. Баарына рахмат айтып. А негизи мен өзүм Кудул болом деген такыр эмем жок болчу, оюмчу, анткени Кокустук. Бул бир чети кокустук, бир чети эме десем болот. Ошо Анвар агайымдын дагы түрткүсү бар. Анан кийин эжеме айта берем да, мен да сахнага чыгайынчы. Анан мурдай 2 кыз эме артында экинчи оондорду алып тургузуп койчу эле го. Анан ошондо Фарида экөөбүз турабыз да, ал деле жөн эле фонограмма, жөн эле микрофонго туруп алып бийлейбиз Фарида экөөбүз. Анан кийин ошого чыкканыма сүйүнөм да. Анан ал эмне кичинекей эле эме болуп калат анан. Өзүмчө бир мындай бир нерсе чыксам да, эжемдердин афишасын илчибиз биз, көчөгө өзүбүз илчибиз да афишаларды. Камыр болуп, камыр менен илип болот. Эжемди карап суктанып, анан ичимен ойлонуп, менин афишам ушинтип илинеби, качан илинет депчи. Анан кийин эле мен эми чынын айтканда мен ырчы эмесмин. Кийин эле ырдаганда астан вокалга барып, антип үйрөнүп келдим да. Мурда башында такыр эле билчү эмесмин. Азыркы
билбеген сыяктуу эле тамакка салып ырдап эле мурунга салып ырдап берчүмүн да кылып коюп элечү. Анан кийин азыр кичине мындай ички алганды үйрөнүп калдык мына техникасын. Анан ошондо эжем айтып берчү, ой сен ырдаганды билбейсиң, кичине мынчалык үнүң болсо анан мындай деп эле мени түртүп берчү да. Сахна бар, сен билет сат, эшикте тур деп элечи. А көрсө эжем ошондо мындай адам бышат экен да. Деп сахнага жолотпой же болбосо сенден эчтеке колуңан келбейт дегенде адам бышат экен. Өжөрлөнүп анан тиги Мирландар, Нурландар, Фаридалар, Айзтер сахнага чыкса тим эле эчтен келип алып жалдырап карап тим эле ошолорду да мен да ушинтип чыксам деп эле суктанып эле кетип калдым да, эми ичкүйдүүлүк жок. Анан бир күнү эмеге дагы жалдыраган окшойт. Жездем мага көп түрткү берди да, эжемдин күйөөсү. Анан ал биздин директор группанын алып калды. Ой, Алина чыгарып койчу сахнага. Анан кичине эле мындай эпизоддорду берип коет интермедиагачы. Же басып өтүп кетесиң. Жок, мындай пирожки алла, пирожки деп күйөөсү аялына эмесе. А телевизор коюп кайсы чай коюп келейин деп эле кичинекей эле эмелерди, ролдорду берип коет. Ошого чыкканым аябай бактылуумун да. Ошентип эле кудул болуп кеттим. Анан бир күнү өзүм сатира жаздым. Ошо жана Айылдык кыз деген исем кыз актриса. Ошо менен анан кудул болуп кеттим. Башталып кетти баары. Байкап көрө турган болсок, бардык чөйрөнүн өзүнүн кыйынчылыгы болот. Мисалы үчүн ырчылардын деле кризис учуру болот, жан дүйнө кризиси болобу, чыгармачылык кризис болобу. Негизи эле бардык адамда мисалы үчүн сүйгөн ишин таштоо учуру келеби же өздөрүнүн айткан учуру болот. Болду, жетет, кетким келди. Эмнеге чыдап жүрөм деген учур болду эле. Жок, мен эме деп айткам, Гүлжайна дагы менин биринчи окуучулардын бири да. Гүлжайна ошо эң биринчи сахнаны өзү айтмакчы, сахнанын саясатын Назира эжекем үйрөткөн деп ошо сахнага мен биринчи алып чыккам. Анан кийин Рахман Байкенин колунда иштеп калды. Анан кийин мага ошондой гастролдон ушунчалык тажап калып турмун, анткени мен 20 жыл деп сахналык отчет бергенде мен негизи 24 жыл болуп калды да. Ушу сахнада гастроль жүргөн. А биз бир гастролго чыкканда бир 10 ай аябай көп чыкканбыз. Үйгө келбей, үйдүн жүзүн көрбөй 10 ай жүргөнбүз да. Кыргызстан бүт кыдырып, майда чүйдөгө чейин, жерге чейин барабыз. Анан кийин ушунчалык гастролдон дагы тажап калып турмун. Анан ошондо бир жолу айткам, болду эки гастролго чыкпайм, шаар деле тамада болуп, алып барчу болуп эле ошо шаар деле иштейинчи уже. Тажадым гастролдон деп ошо Гүлжайнага бир айтканым эсимде. Азыр болсо эме деген ат бир баспайм деген жери миң басат деп коет го. Азыр ошо токтоттум деген сайын гастроль башталат. Мына жакында эле Баткен, Ош, Жалал Абадты кыдырып келдик. 1,5 ай жүрүп келдим. Келгениме бир 2 жума эле болду окшойт. Ошондо айтып атам, гастролго чыкпайм деп атып айланам гастролдун атасы менен апасы. Дагы далай чыгасыз. Орусу менен кайра чыгам. Анан эми антип мен сахнаны таштайм деген учур боло элек. Азыр өзүмчө бир жакшы эме передача ачсамбы деген жакшы оюм бар. Өзүм оюмда андай чет элден дагы урдаган жокмун. Кээ бирлерде эми сахнада сатираларды, сөздөрдү бири-бирибизден урдап алган эмебиз бар да. Анан буну болсо мен өзүмдүн жеке автордук бир жакшы ойлоп таап атам ошону алып баруучулукту. Анан кийин жаңы сатираларды эми өзүмчө сольный чыгайын деп атам, анткени балдарымдын бардыгын уядан учурдум деп атпайм. Могу жакында гастролго барып келгенде сахнага чыкканда мен жана напарник менен ойноп көнүп калыптырмын дагы. Анан сахнага чыкканда баары бир элдер күтөт экен сени күлдүргөнгөчү. Азыр болсо өзүмчө жеке эмеге даярданып атам. Эң сонун стендап деп коебу, ошондой. Ооба, бул да болсо жаңы жанр деп косок болот. Жаңы жанрга. Назирже сизге чоң рахмат. Биз ушунчалык сиз менен дагы көп маек кургубуз келди, бирок аябай убактыбыз да аз экен. Жок, ура береличи, кетким келбейт. Көрсөтүүбүздөн чыгып кеттик деп. Рахмат келип бергениңизге. Чоң рахмат силерге дагы. Жылмайып жүрө бериңиз. Дагы чакырабыз сизди. Айтканыңыздар келсин. Жакшырабыздар. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн бизде конокто Назира Жетигенова болду. Ал эми бүгүн биз басма сөз эркиндиги тууралуу кеп кылдык. Бул чөйрөдө кызмат кылган адамдарды дагы бир ирет бул майрам менен 28 жылдык тарыхы бар майрам менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Ал эми бүгүн кызматыңыздарда кесиптешим Айтурган Айбекова жана мен кесиптешим Белек Беркинбаев болдук. Келеркиде көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.